Caddeleridir rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar, sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş, benim bir tanem çok üşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş, benim bir tanem çok üşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Sen butun tebelep ketseň dagı senden geçirim surayt eken da, ушундай кичпейли адамдар экен. Кыргызстанды аябай сагынып келдим. Жалгыздыктан аябай катуу кыйналдым да. Сага мындан деле эртерээк берсе болмок эле депчи. Кырчы боло албайсың деп коем. Тарынтпаса деле, жумшак сүйлөсө деле, ал баары бир ата-энесинин берген мейримине жетпегендиги да. Жалпы биздин Солото YouTube каналыбызга ысык саламдарды жолдойбуз. Бул Жылдыз Тайм рубрикасы, сиздердин кызматыңыздарда Таңдыруу Молоева. Бүгүн да өзгөчө сонун коногубуз бар. Көпчүлүгүбүз дал ушул айымдын үнүнө ушунчалык суктанып жүргөнбүз. Бирок көптөгөн интервьюларга анча келе бербейт. Ким десеңиздер, бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери ырчы Нурчолпон бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Солотову чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Негизи эле чакырууну четке какпай келип бергениңизге чоң рахмат. Көптөн бери көрө элекпиз. Алыска Япония жергесинде жүргөнсүз. Бүгүн ал сапарлар эмне боюнча, төшпөлүгү тууралуу, андан сырткары чыгармачылыгыңыз тууралуу кенен элек баарлашалы. Алгач, Кыргызстанга качан келдиңиз? Бизди сагындыңызбы деген суроону келип турат. Ооба, Кыргызстанга келгениме 1,5 айдай болуп калды. Январдын 12-лери келген элем. Кыргызстанды аябай сагынып келдим. Үй бүлөмдү аябай сагындым, апамды аябай сагындым. Досторумду аябай сагындым. Япония чындыгында эле аябай укмуштуудай өлкө экен, бирок ошого карабастан туулган жердин топурагы алтын демекчи эле. Күндүгү мен ошо өзүмдүн мекенимди сагынуу менен өткөрдүм Япониядагы күндөрү. Ал жакта эмне сапар болду, эмне кылып жаттыңыз? Деги эле биз өлөрөбүз го, ушу Кыргызстандан башка жака кетсем эле ушу өнүгүп кетет элем деген нерсе болот да. Сизде кандай жооп болот? Менде деле ошондой ойлор бар болчу башында. Кыргызстандан башка чет өлкөгө ушундай узак убакытка биринчи жолу чыгышым да. Консерваторияны 2022-жылы композитор кесиби боюнча аяктагандан кийин ошо стажировкага кеттим. Япония тараптан япониялык компания өздөрү мени чакырышты. Андан кийин апам менен барам десем, анда апаңыз экөөңүздү тең күтөбүз деп апам экөөбүздү тең чакырышты. Негизи эле композиторлор окуусун бүткөндөн кийин чет өлкөгө стажировкага чыгып келишет да. Бул илгерки композиторлордун өмүр баянында дагы ушундай тажрыйбалары көп. Менин өзүмдүн мугалимим Муратбек Акимович Бегалиев дагы учурунда окуусун бүтүргөндөн кийин Европага стажировкага барып келген да. Ошондой эле мен дагы кыялданчумун. Консерваторияда окуп жүргөндө мен дагы бүтүргөндөн кийин бир өнүккөн өлкөгө стажировкага чыгып келсем экен деп. Ошол кыялым орундалды. Япония жергесине өзүмдүн кесибим боюнча композитор, ырчы катары 2 жылдык стажировканы өтүп келдим. Ой, сонун, бул канчалаган адамдын кыялы. Ошол кыялдардын бирисиде да орундалып жатканы албетте бул да сонун нерсе. Эмнелери жактычы сизге мындай билим берүү жаатында болобу? Кандай мамлекет экен? Мамлекет эле маданият тармагындагы адамдар үчүн. Ошо билим берүү жаатын айтып кетсем, ал жакта ушул нерсени байкадым, адамдар өтө кичпейли болот экен, өтө мындай ачуу калтырып, катуу сүйлөп коюшпайт экен да, бизге окшопчу, эмоционалдуу эмес экен анчалык. Бардык сөздөрүн орду менен тандап,
бир нерсе болсо жолуңан сен бутун тебелеп кетсең дагы сенден кечирим сурайт экен да, ушундай кичпейил адамдар экен. Бизде жумушта жаңы Переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Мен негизи япон тилин билбей эле бардым да. Баргандан кийин анан кийин япон тилин үйрөнүшүм керек болду да. Ал жакта жумуш кылып атканда ошондо алар мага япон тилин үйрөнүшүң керек деп айтышкан жок да. Япон тилин үйрөнсөңүз аябай жакшы болот эле. Качан үйрөнүп баштайсыз? Эмне кылып жардам берели деп. Андан сырткары концерттер болуп жатты да, ошолорго сунуш түшкөндө мага ушул күнү концерт болот экен, катышып берүүнү каалайт белеңиз, эгер дырдап берсеңиз биз бактылуу болот элек деп ушундай суранышат да. Анан кийин ошентип суранып жатканда анан кийин жоктой албайт экенсиң. Ошол билим берүү жаатында да ушундай кичпейилдикти байкадым да. Алар мындай сен кылышың керек дебестен өздөрүнүн суранычы менен ушинтип адамды уялдырып жасаттырат экен, окуттурат экен да. Мисалы үчүн көпчүлүк эле ушундай бир мүмкүнчүлүк келип атканда ал жакта калып калууну көздөшөт да. Сизде ушундай ой болдубу? Эгер калып эле калсам, ушундай ыңгайлуу шарттар болуп атса деген нерселер. Шарттары чындап эле аябай ыңгайлуу болду. Эгерде ушул жерин айтып кетсем, апам экөөбүз бардык башындачы. Ошол шартым ошондой шарт койгонум үчүн апам экөөбүзгө тең 4 бөлмөлүү үй бөлүп беришти. Менин өзүмчө бөлөк бөлмөм менен апамдыкы бөлөк. Анын үстүнөн ошол эле үйдө менин студиям болушу керек депчи. Андан сырткары апам экөөбүздү жөө бастырбай, водитель берип, айдоочу берип, ошо менен алып барып келип жүрүштү. Бир жактарга магазиндерге кирсек оор көтөрбөсүн деп ошол айдоочубуз өзү көтөрүп алчу. Ушундай чыгармачыл адамдарга болгон сый урматын көрсөтүштү да. Анан чындап эле ошондой ойлор болот экен, балким ушул жерде эле калып иштесем деген. Мен стажировкамды аяктап баштаганда алар өздөрү сунуш кылышты, бизде эле иштеп кал ушул ойдон деп. Анан мен ойлонуп көрдүм. Эң мен үчүн оор болгон жери апам менен 1 жылдай жашап туруп, анан Кыргызстанга басып берди да. Анан мен 1 жылдай дагы өзүм жалгыз жашадым. Ошондо жалгыздыктан аябай катуу кыйналдым да. Анткени япондор бизге окшогон карым катышууну, сүйлөшүүнү, чогуу бир жактарга барып келүүнү анча жактыра беришпейт экен да. Ар бир өздөрүнүн жашоосу менен өздөрү жашайт экен. Бизге окшоп элге аралашпайт экен да. Биз кыргыздар аябай бири-бирибизге жакынбыз го, туугандарыбызга жакынбыз. Жан дүйнөбүздү ачып сүйлөшүп турушубуз керек. Ошол нерселер жок болуп, мен ошол жалгыздыктан көбүрөөк кыйналып калдым да. Ал жерде ошондой жашоодо өзүм жалгыз жашап кетишиме көзүм жеткен жок. Бир жагынан, экинчи жагынан өзүмдүн эмгегимди өз мекениме эле сиңиргим келди. Ошон үчүн бул жерде Кыргызстанда менин толтура ишке ашырчу проектилерим бар да, кыялдарым бар. Ошолорду аткарыш үчүн келдим Кыргызстанга. Сонун келгениңизде эле сизди бир өзгөчө жаңылык күтүп турду. Бул нерсени күттүңүз беле? Алгач куттуктай кетели, мага мыкты кызматкери деп эле дал ушул жаш куракта тааныштыруу деле бул көп адамга буйруп бербесе керек. Туура айтасыз, Кыргызстанга келерим менен эле ошо Кыргызстан мени күтүп тургандай эле. Дароо эле маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйлашты, ыйгарышты. Мен ушундай даражага ээ болгонума, ушундай сыйлыкка ээ болгонума абдан кубанычтамын, жаратканга ыраазымын. Менин көрүүчүлөрүмө, күйөрмандарыма ыраазымын ушундай күнгө жеткирген. Күткөн эмесмин, шок болдум, ыйладым. Аны көрсөңүздөр керек. Ооба, өзгөчө сыйлык экен, өзгөчө сезим экен. Деги эле жан дүйнөдө мындай нерсе болот го, мен ушул нерсеге татыктанамынбы, убагында алдымбы деген суроо талап бар адамда болбой койбосо керек. Мен
алгачкы жолу сахнага, чоң сахнага, опера балет театрынын сахнасына 2014-жылы чыккам. Ошол эле жылдары элдик таланттар аттуу долбоорго катышып, биринчи жолу интернетке дагы видеолорум чыккан да, ырдоо видеолорум. Ошол учурда Ырдесте, солнышко ты моё ясное деген ырлар менен чыккан, менин көрүүчүлөрүм билишсе керектир. Ошондон бери азыр 10 жыл болуптур да. Сахнада тынбай ырдап, YouTube'га ырларымды чыгарып, ошол эле учурда билим алып жатканым. Ал эми жалаң музыка тармагында гана билимимди эсептесем, 18 жылдык билим да. 5 жыл скрипка менен гитарада окудум, музыкалык мектепте. Андан кийин 4 жыл Күреңкеевке тапшырып, академиялык ырдоону өздөштүрдүм. Бул опера ырдоо деп дагы аталат. Дагы 4 жыл музыканын теориясын үйрөндүм ошол эле Күреңкеевте. Андан кийин консерваторияга композитордукка тапшырып, 5 жыл окуп бүтүрдүм. Японияда 2 жылдык стажировкамды эсептегенде 18 жылдык билимим бар да. Анан бардык дипломдорумду кызыл диплом менен аяктагам. Анан 2020-жылы адашпасам ошо консерваторияда 4-курста окуп жатканда президенттик стипендия алганга дагы кандай десем, президенттик стипендияны дагы алдым. Ушулардын баардыгын эсептеп келгенде кээ бир көрүүчүлөрүм айтып калат, сага мындан деле эртерээк берсе болмок эле депчи. Анан кийин ошо 2022-жылы опера Айтентек деген операмды жаздым. Бирок жараткандын буйруган күнү ушул экен. Мен ошого ыраазымын, өз учурунда эле алсам керек деп ойлойм. Ушул жумуштарымды баалап татыктуу деп чечкен Кыргызстан элиме дагы ыраазымын да. Айтентек деген опера жазып, опера жазган биринчи айым катары композитор болдуңуз. Ал опера эмне жөнүндө? Деги эле мындай нерсе көп эле адамдын колунан келе бербесе керек. Айтентек деген опера бул азыр бир эле Кыргызстанда эмес, бүтүндөй дүйнөдө орчунду болуп турган көйгөйдү чагылдырдым. Бул миграция көйгөйү. Ошонун айынан ата-энелер аргасыздан акча табууга башка өлкөгө кетип, ортодо калган балдар кыйналып калгандыгы жөнүндө да. Менин операмдагы башкы каарманым Айтентек. Ата-энеси ошо Москвага жумушка кетишет. Кыз болсо агасы менен жеңесинин колунда чоңоет да. Анан ошолордун ортосунда болгон мамиле, кыздын кыйналганы, кызды кээ бирде тарынтып коюшкандары, бирок тарынтпаса деле, жумшак сүйлөсө деле, ал баары бир ата-энесинин берген мээримине жетпегендиги да. Бирок ошол эле учурда Айтентек опера бул адамдын башына кандай гана сыноолор туш келбесин, өзүнүн жаркын жашоосуна үмүтүн өчүрбөй, өзүнүн бактылуу жашоосуна болгон күрөшүүнүн эрдиктин операсы да. Адам жаш бала дебей, кичинекей кыз дебей, өзүнүн бактысы үчүн күрөшө алган ошол Айтентек кыздын эрдиги, тайманбастыгы. Демек, бардык нерсени ошол чыгармада камтыгансыз. Ооба, ушул темаларды камтып элдерге көрсөтүп бергим келди да. Эгерде сенин жашооңдо ошондой сыноолор болсо дагы, ага карабастан ошо аларга туруштук бергенге сенин эркиң жетет, сенде күч бар деген ушундай маанини айткым келди. Жана ошондой эле учурда бизде дагы Айтентек сыяктуу жаш балдар азайса экен деген маани да. Буйруса. Ал нерсе азайсын деле чындыгында азыркы учурда аябай көбөйүп кетти. Бул деген жашоо турмуштун бир аз катаалдыгы же татаалдыгы десек болот. Деги эле опера жазуу канчалык кыйын жумуш? Ушул жерден жакшыраак түшүндүрүп берейин. Оркестрде 40 чакты аспапчылар бар. Ар бири там скрипка, флейта, башка фагот аспаптарында ойнойт. Ошол ар бир аспаптын өзүнүн ойноо ыкмасы бар, өзүнүн регистри бар, ага
ошол регистрине жараша ноталарды жазышың керек да. Ал регистринен ашып кеткен же жетпей калган нотаны жазып койсоң, ал аспап ойнай албай калат. Ошол нерселердин баардыгын эске алып туруп, ошол 40 аспаптан 40тан ашкан аспапка ар бирине нотасын жазып чыгышың керек. А менин Айтентек операм бул 1 сааттык чыгарма да. Ошолордун ар бирине жазып чыгышың керек. Макул оркестр. Андан сырткары опера ырчылары бар, аткаруучулар. Алардын дагы партияларын ошентип тизип чыгышың керек. Андан сырткары жаш балдардын хору бар менин операмда. И чоңдордун хору бар. Ошолордун баардыгы бир угулганда кулағыңа хаос болбостон жагымдуу болуш керек да. Ушул нерсеге жеткире билүү бул композитордун чеберчилиги, композитордун ошо билим деңгээлин көрсөтө турган нерсе да. Бул эми музыкалык эле жумушу да. Андан сырткары драматургиялык дагы иш бар. Ага сценарий жазып чыгуу керек. Ал сценарий ошо өзүнүн драмасынын кандай десем эрежелерине туура келиш керек. Анан сөз жазыш керек. Операга жазылган сөздү либретто деп коет. Ошол сөздөрдү жазып берген акынды либреттист деп коет. Ошол либреттист сен музыкаңды эске алып туруп, муунун ашырбай же кем кылып калбастан ар бир нотага сөздү, муунду чыгарып жазыш керек да. Аны сен композитор катары контролдоп беришиң керек. Анан кийин бул макул сөз жагы. Андан кийин аны сахнага алып чыгып коюу жумушу бар да. Анда болсо оркестр менен репетицияларды кылышың керек, ырчыларың менен репетиция кылышың керек. Кээ штрихтерди алар туура эмес аткарып коюшу мүмкүн. Ошолорго аны түшүндүрүп беришиң керек да. Бул мындай ойнолот, мындай ырдалат депчи. Ошолордун баардыгын көрсөтүп беришиң керек, өзүң ырдашың керек. Мен Айтентек операда башкы ролду Айтентекте өзүм аткардым. Ушул нерселердин баардыгын ушул опера балет театрынын аткаруучулары менен, ошол жактын адистеринин жардамы менен ушул операны 2022-жылы премьерасын өткөрүп, элге тартуулап бердик. Кабыл алуусу кандай болду? Элдер аябай жакшы кабыл алышты. Ошол операнын премьерасына композиторлор союзунун мүчөлөрүн чакырган элем. Турдубек Чукиев төрагасы менен баш кылып, премьерадан кийин дароо эле мени союздар композиторунун мүчөсү катары кабыл алышты. Жаштар ушунча нерсеге мындай жетишүүгө деле кандайдыр бир ата-эненин деле ролу бар болуш керек. Көбүрөөк баланын кыялына басым жасап, бир аз да болсо колдоо көрсөтүп, ата-энеңиздин да ролу чоңураак болот. Албетте, бул чыгармачылыгында апамдын ролу абдан чоң. Мени ошо кичинекей кезимде опера ырчыларын ырдаганын угуп туруп, мен апаман сурагам да, мен дагы ушинтип чоңойгондо ырчы боло аламбы десем, апам мени карап туруп, сен үнүң жок, ырчы боло албайсың деп коет. Бирок апам ошенткенине карабастан мен өзүмө ушунчалык ишенгенмин. Апамдын сөзү кайрадан мени кайрап, мен күнү түнү музыка менен машыгып, фортепианода ойноп, ырдап, конкурстарга катышып, ошол мектептегичи ал жактардан байгелерди утуп келип атып, акыры анан кийин апамды ишендиргенмин да, өзүмдүн ырдай алышыма күчүм жетет экендигинчи. Атам меники ыр жазат. Кээ бир учурларда ошо атам мага жазып берген ырлардан тандап туруп, ошолорго обон жазгандагы учурлар болгон. Мисалы, Ак жол аттуу ырыбыз бар, атам экөөбүз жазган. Анан көп эле байкап жүрөсүң. Мисалы үчүн ушул журналистика багытына жан келгенден баштап көп сизди мындай элге окшоп кичине бир эмгек жаратса эле жүгүрүп келип интервью берип, же болбосо өзүн бир көрсөтөм деп көрүнгөн жерге бара бергендердин катарын толуктабайсыз да, анча мынча жерлерге келбейсиз дагы. Чоң рахмат ушундай баа берип жатканыңызга. Чынын айтсам, мен тандап барбайм дегендин себебинен эмес. Мен ошо айтып атам, 18 жылдан бери музыкага терең сүңгүп кирип, окуу, жана ошол эле учурда YouTube'ка да ырларымды чыгарышым керек, тиякта концерттерге катышышым керек деп окуу жана чыгармачылык болгон үчүн
мен бул шоу дүйнөсүндө таанымал болгон келсе ушундай интервьюларга барып туруш керек, шоуларга катышып туруш керек деген нерсени билген эмесмин. Ошол нерсени билбегендиктен, анан эгерде атың батыраак таанылышын кааласаң, ушундай проектлерге катышып тур деген устатым болбогондуктан, профессионалдуу продюсер менен иштешпегендиктен, мен өзүмөн өзүм болуп эле ошо интернет аркылуу гана таанылып келе жатканмын да. Мына эми азыр гана ошол нерселерди окуумду бүтүргөндөн кийин, Кыргызстанга келгенден кийин ошол нерселерди акырындап үйрөнүп баштадым. Мындан кийин менин күйөрмандарымды көп сагынтпай, бат-баттан интервьюларга чыгып кубантып турганга аракет кылам. Сонун көп байкап калганым бул элдер аткара албаган мындай оор чыгармаларды көбүрөөк аткарасыз. Ийне жекире, кээде анча-мынчалар казакча же кыргызча, орусча ырдаса, сизде башка тилде анча-мынча кошуп койгончулар көп кездешет. Мели угуп эле тургум келет, анан азыркы учурда өзүңүз көрүп атасыз, кавер жагына аябай басым жасап кетишти да, биздин айрыкча жаңы чыгып келаткан ырчылар. Сизде болуп 18 жылдык билими жок болсо деле 8 ай билим алып эле өзүн ырчымын дегендер болуп кетти. Алар боюнча мындай көз караштар кандай, сырттан караган кишиге кандай көрүнөт? Ооба, туура айтасыз. YouTube'да менде 200дөн ашык азыр автордук, кавер, эл аралык аткарууларым бар. Анан кийин ошо сиз айтмакчы билими жок деле ырдап жаткан ырчылар болобу, ким болбосун, бул нерсеге туура карайм. Анткени адамдын жан дүйнөсү ырдоону кааласа же аспап ойноону кааласа, ал нерсе менен бөлүшкүсү келсе, эмне үчүн жок? Ал деген ошо ырдап, бир нерсени ойноп, элге жакшы бир маанайды тартуулап жатпайбы, туурабы? Ооба. Эгерде ошондой жакшы сезимдерди элдерге тартуулагысы келсе, өзүнүн кандайдыр бир сезимдерин ыр аркылуу чыгаргысы келсе, эмне үчүн жок? Бул нерсени көбөйтүш керек. Болгону гана ошол жөн эле бир-эки ырларды аткарып койгондон өйдөрөөк деңгээлге өскүн келсе, анда ошол билим алуу эң туура жол деп ойлойм. Жакшы. Алдыдагы пландарыңыз кандай? Мынакей буюрса окуу бүттү, стажировканы бүтүп келдиңиз, Кыргызстандасыз. Мүмкүн концерт коебуз? Оозуңузга май демекчимин, Таңнура. Ошо концертти коюу бул аябай чоң жумуш, чоң проект, өтө көп чыгымдарды талап кылат. Кудай буйруса, балким ошол күн деле алыста эместир деп жараткандан тиленип коелу. Бирок азыркы негизги пландарым Кыргызстанга келгенимде эле интернетке Каалай берем аттуу чыгармамды, автордук чыгармамды чыгардым. Ошонун клипинин үстүнөн азыр иштеп жатабыз. Кудай буйруса жакынкы араларда чыгып калат. Ал эми Таңнуру ссылкасын коюп койсо, ылдыйдан ссылкадан өтүп, ошол ырды угуп койсоңуздар болот. Каалай берем аттуу чыгармам. Жакында клибине күбө болосуздар. Андан сырткары ошол опера айтентек деп атап кетпедимби? Ошол операмды дагы бир аз иштеп туруп, жаңыдан дагы опера балет театрыбыздын сахнасынан коюуну каалайт элем. Ошондо коюп калсам, Кудай буйруса, бүт көрүүчүлөрүбүздү чакырабыз. Ошондо келип бериңиздер. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Анан биз Солото YouTube каналы көбүнчө чыгармачыл адамдар менен көбүрөөк маек курабыз, көбүрөөк маалымат алганга аракет жасайбыз. Бул тарап боюнча көз карашыңызды сурагым келип турат. Кыргыз шоу дүйнөсү тууралуу. Рахмат, аябай жакшы суроо. Мен ойлойм, бизде азыр аты чыгып калган каналдар, теле берүүлөр көпчүлүк учурда ушундай интервьюларга ырчыларды гана чакырып, ошол ырчыларды мындай аты чыгып калган ырчыларды гана чакырып, ошолор менен гана чектелет да. Бирок биздин музыка дүйнө ырчылар менен эле чектелип калбайт да. Канчалаган композиторлор, дирижерлор, хормейстер, кылгыякчы, аспапчы, ушундай толгон токой сонун адистерибиз бар да. Ошолор дагы өздөрүнүн чыгармачылыгында чоң бир ачылыштарды жасаган инсандар бар. Мисалы, Нишанов деген агайыбыз бар. Ал кыргыз элдик аспаптарды изилдеп, кыргыз элин ошо аспаптар аркылуу дагы тааныса болот деген ойдо калтыра турган адам да. Ошол сыяктуу өзүнүн кесиптерин
профессионалдары болгон адистер менен дагы бир рубрикаларды көбүрөөк чыгарсаңыздар кандай жакшы болот эле деп ойлойм да. Элдер дагы жанагы жеңил желпи деген сөздөрүн жазбай калышмак да. Анткени эгерде жумуштан катуу чарчап келген болсоң, мына сага тамаша көй, көңүл аччу шоулор бар, рубрикалар бар. Эгерде жан дүйнөңө азык издеп жаткан болсоң, мына сага өзүнүн кесибинин профессионалдуу адиси болгон адамдар менен маек депчи, адамдарда тандоо мүмкүнчүлүгү болмок да. Анан ушундай кесиптерибизди дагы популярдуу кылууга, таанымал кылууга дагы чоң салым болмок деп ойлойм. Андан сырткары дагы бир жакшы жагы, балким бир Баткенде бир айылда жашаган кичинекей наристенин жүрөгүнө Кыргызстанды тааныткан бир композитор болоюн деген кыялды салып коесуздар. Ушундай идеяларды көбөйтсөк жакшы болмок эле деп ойлойм. Сон бул нерсени сөз түрдө эске алабыз. Буюрса алдыда дагы ал инсандар менен да маектешкенге аракет жасайбыз. Суроомдун акыркысы болсун, келген ар бир каарманыма, ар бир коногума бул суроону бергенди жакшы көрөм, жооп алганды дагы. Ушул убакытка чейин эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Ушул убакытка чейин өзүмдү таптым. Мен кичинекей кезимден бери бардык эле адамдарда болот. Башка адамдарды көрүп, тарбия алып, кимдир бирөө жаман сөз айтат, кимдир бирөө сага кандайдыр бир комплекстерди башыңа киргизгенге аракет кылат. Ошолорго карабастан, ошолордун сөздөрүнө берилип кетпестен мен өзүмдү таап алдым. Өзүмдүн чыныгы жолумду, өзүмдүн чыныгы мүнөзүмдү. Эмне жоготтум? Бир нерсе жоготтум деп деле өзүмдү эсептейм. Бүт керектүү нерселердин баары да өзүмдө. Сон сизге чоң рахмат. Бар болуңуз дейлем. Дагы да болсо, да ушундай маектерге чакырып турабыз, келип туруңуз. Чоң рахмат. Пайдалуу, жакшы бир маалыматтарды берген дагы да болсо уланталы. Акын келсе ырокут дейт, ырчы келсе ырдат дейт. Сизди бир да бир чыгарма сурагым келип турат. Жандуу үндө бир ырдап бербейсизби? Бул чыгарма өзүмдүн Айтентек операман. Чакан өзүндү аткарып берейин, Айтентектен өрөм. Келиңиз. Арулуктун насик ырында, ай жылдыздын асыл нурунда, сүйүү менин музам обонум, шум карлардын бийик турунда, жаш чагымдын сулуулугунда, асманымдын улуулугунда, сүйүү менин бизди жетелейт, сүйгүндүн жылуулугунда. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуз дейле, чындыгында үнүңүз көбүрөөккө көз тийбесин. Эң башкысы жаратканга шүгүр дейле. Ушундай сонун үндү берген, бар болуңуз, эч качан кейбеңиз, жамандык көрбөңүз. Жалпы сиздин сүйүктүү көрөрмандарыңызга ушундай колдоп, маданияттын мыктысын алууга дагы көмөкчү болгон көрөрмандар эмеспи? Буюрса кийингиде эмгек сиңирген эл артисти деп тааныштырып буюрса. Жалпы көрөрмандар жаш сөзүңүз менен маегиңизди жыйынтыктайлы. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, жана Соло каналы чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы көрүүчүлөрүмдү чаңкатпай, сагынтпай, бат-бат чыгып, жакшы чыгармаларды тартуулап жүргөнгө аракет кылам. Сак саламатта калыңыздар.